Bütün kандай байлык колубузда турган болчу 30 жылда жок кылып таштадык. Кандай гана жетиштиктер болчу бир паста жок кылып таштадык. Кандай гана мүлк болгон баарын сатып бир да завод мурункудай иштебей базарга айланып кетти. Өкүнө турган мезгил келип атат. Мына чымбы калпты бир талапкер айттыр, биз пандемия учурда un тараттык, эгер биз таратпасак кедейлер кырылып калмак деген. Бул эмне деген сөз? Жакшылык кылсаң үн чыкпай жакшылык кылар. Элиңе разы кылам деп атын калтырам десең, ал сен көзүң өтүп кеткенден кийин айтат, бул жакшы киши болчу депчи. Эгерде Кыргызстанда эгемендүүлүк мезгилде 2000ге жакын депутат болуп шайланган болсо, канчасы эсинде калды элдин эсинде? Саналуу эле депутаттар, туура? Абсамат Масалиев, Ардыхан Мадумаров, жаман көрсөңөрдө Өмүрбек Текебаев, Бекмамат Осмонов деген ошол жигиттер эсерде бар. Калган жүздөгөн депутаттар ким болгон депутат, кандай болду депутат? Мына менин балдарым деп шайлат. Анан аягында мөөнөтү бүткөндө жакандай себепке байланыштуу кача турган мезгилде ошол менин балдарым деген тепкилеп басып калдык. Биринчи чыга калып, бизди кыскан эле ушундай акмак киши деп тепкилей баштайт да. Азыр деле ушундай болуп атат да. Мына жолугушуп бардык. Кошуна Шайылга, Каракулжага. Жакшынакай кийинген эжекелер келип туруп, ажылдап, кеткиле деп. Анан эң жаман нерсе, мейли ал сүйлөсүн, ар бир адам пикири бар. Эң жаман нерсе, бизге жолугушууга бара турган жерлерде айылдын эки жагынан гайы коюп, барбагыла чыкпагыла деп атат. Бул эң уяттуу нерсе да. Элдин жолун эч ким тоса албайт. Бир адамдын жолун тоссоң, тососуң. А бирок ошо жакшылык кылам деп тыртык кылып атат. Барыбыз билесиз, адам мүнөзү ушундай да. Уруксат эмес нерсеге кызыгат. Барба деген жерге баргысы келет. Жебе деген нерсени жегиси келет. А эгерде ушундай кылып туруп, жок, ушул айылды бир курчап туруп, автономия кылып, Мадумаровду киргизбей, эч кимди киргизбей десе, мен ойлоп атам, бул жакшылык алып барбайт. Азыр Исхак Абсаматович айтып кетти, жогору жакта жолугушуу болду деп. Ушул жолугушуу көп нерсеге баягы ойго түртүп атат да. Бул не деген алсыздык? Бул не деген акылсыздык? Бул не деген кыргыз касиетинен кайткандык? Алыстан киши келгенде кош келиңиздер деп тосуп алат эле. Азыр ушундай пайда болуп калыптыр, 4-5 аялды табат экен, чөнтөккө салат экен, анан алдын көздөй айдап коет экен, өзү сыртта машинанын ичинде карап, терезесин түшүрүп алып карап турат экен. Алар канчалык деңгээлде биздин акчаны актайт деп. Биздин касиет ушундай болуп калыптыр. Аны менен биздин кадрыбызга шек келтире албайт. Аны азыр мына телефон кармап отурган азаматтардын баары блогер, түз эфирде бүт Кыргызстан эмес дүйнө көрүп атат. Не деген атак, не деген насакка кылабыз? Мырзаке жергеси. Кадырлуу ушундай бир айтып атам азыр Исхак Абсаматовичке. Кыргызстандын эч бир жеринде жаңгак болгон жок, эмнегедир мунун карасаңыздар жаңгак болуптур да. Бардык жерде өшү куруп кетти. Жаңгактар экинчи жолу жалыбыраак чыгарды карарып. Муну жерге карасаң түшүмү толуп турат ушул жерде. Бул не деген касиет? Чынбы ушул? Же жалгыз мен байкап атамбы? Бул не дегенден? Ар бир жердин, ар бир элдин пейилинен болот. Атамбаевдин жанында жүрүп, чурт атасы менин атам деп, костюмун тийгизип алып бийлап жибергендер болду. Бүгүн ошолор Атамбаевди тебелеп атат, Мадумаров Атамбаевди коргоп атат. Мен Атамбаевди президент катары тааныбайм деп жарыялаганмын. Муну кыргыз эли шайлаган жок, Корейдин кара жашыгы шайлады деп жарыялаганмын. Азыркысын айттым мен. Муну кыргыз эли шайлаган жок, муну дос шайлады деп айтканмын. Мен кылдай кыйшайбайм. Мага десе маңдайымдан курал кадап,
Başıma ay balta karmap tursa da kılday kıyşaybay. Sebep men adamмын. 500 kap un alıp gelsen deydi. 10 kilodan bölüp paketke salıp taratsan momunça kişi bolat ele. Oşonun bari sağa doğuş beret ele go dep kıykırdı maga. Men al ejege ayttım. Oşontip algan sizdin doğuşunuz kurusun. Oşontip bergen menin unum kurusun. Men berbeyim. Mına hazır İshaap Samatoviç aytпады. Atam eç nerse taşlap ketken jok maga dep. Bir ötük oңдой turgan kiosktagı taştagan jok. Bir nan sata turgan kichine bir navayxanada taşlap ketken jok. Absamat Masaliç tölük-tölükte taşlap ketti. Buyursa ошол жогорку кеңешке тамга тааныгандар барат. Атка секирип мин алгандар барат. Чет жака барса кыргызды уят кылбай келе турган азамат кыздар жигиттер барат. Buyursa ушундайлар барат. Эмнеге дебейсиздерби? Кайсыл жерден жолугушуп атсак айтат. Акчасын алабыз дагы, киргенден кийин жайлайбыз дейт. Siz ne deysiz deyit maga. Ben aytam, anı da ayta albayım, ikincisini ayta verem, jaylay ver, birincisini aytpayım. Nege? Alganın dağı haram, bergenin dağı aram dep çırkırap жүрүп çubak ketti go. Ar bir eldin jetekçisi özünden jaratkan. El kanday olsa jetekçisi oşunday bolat eкен deyt. Mana karаңыздар Özbekistan'da. Karimov kançalık deveңиздер kança maşina çıkargan zavodların işletip atadi. Ne dep aytsaңар ошо деп айткыла. Samolyot çıkargan zavod işlep atadi. Dары çıkargan zavod işlep atadi. Özbekistan bugünkü başta 15 respublikanın içinde her bir adamga can başına koygan altın boyunca, koru boyunca birinci orunda durar. O Rusya'dan geldi. Elestetmeyiz. Bizde oşunda jetekçiler yok bu. Var. Yok kötür albayı davız. Kuday kalasa biz akırında koşulduk. Maraga birinci olup barabız degen ümitimiz var. Bardık. Suramcılığı жүргүзүп аткандарды карасаңыздар, азыр интернет деген бар, телефондун içinde. Suramcılığıарды карасаңыздар, бардык булактарда бүтүн Кыргызстан биринчи болуп баратат. Кудай ушунуңузду куттуу кылсын. Geçe Kızılkıya'da bir soru veriyorlar. Sizlerge kança mandat gerek deyip Kırgızistan'da özgürtüş için. Ben ayttım 61 mandat gerek. 61 mandat bolsa, mangdayızga жазса, жогорку кеңешти дагы bir partiya teyleyt, өкмөттү дагы bir partiya dayındayt, бекитет, bir partiya сурак алат. Мына ошондо Кыргызстан накта жүзү өзгөргөнү, революция жасалган күнү ошол болот. Урматтуу Даган Кемсанбаевич, сизге ийгилик каалайбыз. Суроо. Парламентте мыйзам кабыл алууда ордунда жок депутаттардын ордуна деле бар депутаттар кнопка басып ооба деп турат го момундай болуп, ооба. Турабы көчөлөрдө ооба. Бирөө жазып атат, биз даярбыз сенчи десе ооба дейт. 30-40 депутат деле мыйзам кабыл алып коюп жатышкан ушундай көрүнүштөрдө сиз парламентке барып калсаңыз кантип жол басалар элеңиз. Рахмат. Калыбеков Асан дейт. Каныбеков Асан дейт. Мен туп-туура 5 ай төрага болдум, 5 ай. 5 ай төрага болгондо жогорку кеңештин жүзүн көрдүңөрбү? Галстугу жок, кире албай калды. Министрлерин трибунада сүйлөй албай калды. Бизден эмне үчүн коркот? Биздин мүйүзүбүз жок, иштеп албайбыз. Биздин тазалыктан, биздин тартиптен, биздин талаптан коркушат. İşleri iyilikli olsun, saparlar bekatar var, akçol var, kastanağın pas olsun. Bu da halasa, yer var, yurt var. Bütün Kırgızistan'da çaylavarışka Allah'tan tilek kılıp, Allah dua kılalı, Allah çındık tarafta cüret. Bu da halasa, şu partiyalarga güç kuvvet veret, Allah özü ak yol veret, amin. Sizlerden atınlardan dua kılağız, amin. Allah'a ekber. Rahmat, жақсылықтарда жолуға.